Кутмандуу күнүңүздөр менен биз бүгүн жол эрежесин бузган айдоочулар айып пулду кандай тарифтер менен төлөй тургандыгы жөнүндө айтып беребиз. Анткени биздин редакцияга бир топ айдоочулар 2019 жылы жол эрежесин бузуп түшкөн айып пулдарды жаңы тариф менен төлөйбүзбү деген суроолор менен көп кайрылышууда. Анда эмесе башынан баяндап берели. Жол кыймылынын эрежесинин 8 түрү боюнча жол эрежесин бузгандарга салынуу үчүн айып пулдун көлөмү эми 3000 сомдон 1000 сомго чейин төмөндөдү. Президент Сооронбай Жээнбеков айып пулдарга багытталган мыйзамга кол койгон. Аталган мыйзам 15 январдан тарта күчүнө кирип иштей баштады. Мыйзам күчүнө кире электе жол эрежесин бузуп, айып пулга илинсеңиз 3000 сом эмес, жаңы тариф менен 1000 сом айып пул төлөйсүз. Бирок өткөн жылдагы айып пулду төлөбөгөндүгүңүз үчүн кошумча туум төлөшүңүз керек. Ошол себептен бардыгыңыздарды айып пулду өз убагында төлөңүздөр, кийин чөнтөгүңүздөргө күч келбейт. Дагы айта кетчү жагдай, айрым жол эреже бузуу боюнча айып пулдун көлөмү көбөйдү. Эгер унааңызга жасалма номер тагып алган болсоңуз, 20 000 сомдон 30 000 сомго чейин айыпка жыгыласыз. Бүгүн сиздер менен айып пул тууралуу айтып бердик. Кийинкиде дагы жакшы жаңылыктарыбыз менен бөлүшөбүз.